Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Базар жоқ каналы. Бүгін мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Ваян Антоновкада турам туғандар. Ушул жерден азыркы чыгарылышта сиздерге бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Азыр мен турган жер Фрунзе көчөсү жана Аларшинская көчөсүнүн кесилишинде турам. Азыркы чыгарылыштагы сатылуучу үй ушул Фрунзе көчөсүнүн тоо тарабында жайгашкан. Ушул жерден бир 70 метрдей тоо тарапты карап басып, оң тарапта бир переулок бар, ошол менен түз дагы бир 100 метрдей басканыңыздарда жайгашкан. Жалпы аралык бир 200 метр болуп калат ушул жерден Фрунзе трассасынын тоо тарабында. Анан бул жака келүү үчүн сиздер Бишкек шаарынан Фрунзе көчөсү менен түз келе бересиздер. Келип жатып Зария базарын көрө аласыздар. Ошол Зария базарынан батышты карай дагы 1,5 километрдей бассаңыздар, Аларшинская көчөсүнө жетип келе аласыздар. Ориентир алайын десеңиздер, бул жерде Салкын жай рестораны же болбосо тойканасы бар экен. Ошого жетпей, могу биринчи көчө менен тоо тарапты карап баса бересиздер. Анан бул чоң трасса менен Кара-Балтага батышка карай кетсеңиздер, Беловодский, Сокулук, Вост конушу, Фрунзе совхоздоруна көптөгөн маршруткалар өтөт. Ошол жактан кайра Бишкекке карай дагы көптөгөн маршруткалар өтөт. Зария базары, Машния базары жакын жерде, мектептер деле жакын жерлерде бар экен. Анда эмесе мен көп сүйлөбөй сатуучу үйгө карай жол алдым. Чоң трассадан тоо тарапты карап 70 метрдей басып келип калдым. Оң тарапты карап келсеңиздер, ушул жерде мондай батышты карай кеткен дагы бир көчө жайгашкан. Түз өтүп кетпейсиздер тооту карап. Ушул көчө менен дагы батышты карай бир 70 метр бассаңыздар, катардагы оң тараптагы 4-үчү үй бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу үй болуп калат. Макет оңдар келүү жолун көргөзгөнчө сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мына сатылуучу үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Көрүп турганыңыздардай ворот орнотулган. Көрүп турганыңыздардай көчө тараптан мондай воротон материал менен тосулуп тургандар. Темир менен. Суу, свет, отопление. Көмүр жана электр энергиясы менен иштейт экен. Суу, свет бар. Мектеп жакын жерде, 2 мектеп бар экен. Анан больница деле жакын жерде, трассанан да 200 метрдей аралыкта жайгашкан. Үй жөнүндө айтсак, толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн, 2 этаж. Узун турасы 8-11. Бул жакты кошпогондо, мону кошпогондо, бул жагы 8-11 экен тугандар. Бул жактагы прихожка менен 2-нчи этаждагы бөлмөнү кошпогондо. Муну кошкондо канча болуп калат, аны айткан жок ээси. 1-нчи этажы бүтүрүлгөн. Азыр ички тараптарында көргөзөм. 2-нчи этажы штукатурка болгон тугандар. Сейсмопояс, колонналар куюлуп турган көрүп турганыңыздардай. Анан жердин аянты 7 соток. Документтер боюнча кызыл китеп бар экен. Үй ээсинин атында эч кандай проблема жок дейт. Анан бул 2 этаж үйдүн арты тарабында 5 квартирант үчүн салынган мондай бөлмөлөр бар. Азыркы учурда квартиранттар жашайт экен бул жакта. Эң бирөөсү 3 бөлмөдөн турат, калганы 2 бөлмөдөн турат. Прихожка, андан кийин дагы бир бөлмө. Ички тараптарын көргөзөйүн десем, азыркы учурда бардык квартиранттар бар болгонуга байланыштуу көргөзө алгам жок тугандар. Анан бул жакта баня. Ушул тарапты бир чекинен көргөзүп кетейин, андан соң короз үйдүн ичине кирейин. Бул жакта квартиранттар үчүн туалет, анан төрүндө бир отункана, анан бир склад бар экен. Ал жакта блок менен болгон. 2 бөлмөлүү экен. Бирөөсү отункана, бирөөсү склад. Анан бул жерде баня и квартиранттардын үйлөрү отопление менен жылыйт экен. Ошо отоплениянын топкасы деле ушул жакта жайгашыптыр. Андан ары эми бул үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн. Эми бул жерде мындай үй кирген лестница бар экен тугандар. Бул жака үстүндө чакка навес кылып, же болбосо видео турган балкон кыла алсаңыздар деле болсо керек. Менин оюмча, аны уста байкелер болсо өзүңүздөр карап комментарий жазып кетиңиздер. Мен деле оюмду айтып койдум. Андан ары түз киргенде прихожка. Дуалдар шпаклевка. Ылдый тарабы жарымынан ылдый тарабы МДФ экен. Үй ээси ошол түз киргенде бул жака паровой отопленияның топкасын орнотом деп пландаштырган экен. Ошого байланыштуу жарымын МДФ кылгам дейт. Квартиранттардын үйлөрүндө паровой отопление бар, бирок бул чоң үйдө отопление жок. Азыркы учурда бирок бөлмөсү ажыратылган отопление үчүн. Отоплениени орнотуш керек тугандар. Андан ары биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосуна сапаттуу плиталар орнотулган дейт.
үйесі. Кимден кимге қызық болса, келгенде көрсеңіздер деле болот өзүңүздөр. Байкап. Андан кийин киргенде холл. Окей. Узун турасы 4-кө 5,5-дай көрүнөт. Дуалдары шпаклевка, потолок. Натяжной потолок. Анан ушул жерге лестница орнотом деген план болгон экен үйесинде. Азыркы учурда экинчи этажы бүтө элек толук түрдө. Лестницанын орнотуу планы ушул жерде экен туугандар. Мына бул жерге. Андан ары кирип эле сол тарапка кайрылсак, бул жакта кухня жайгашкан. Полу теплый пол экен. Кафель. Полу кафель, теплый пол орнотулган. Суусу септикке куюлат туугандар айтмакчы. Анда айта кетейин. Септик орнотулган. Бирок жакын каралыкта канализация жана газ деле келип калат деген ойду айтты үйеси бул жака. Тоо тараптан, анан чыгыш тараптан пластик орнотулган, потолок, натяжной потолок. Андан ары холдон түз өтсөк, бул жакта зал жайгашкан. Узун турасы 6-га 4-дөй көрүнөт. Потолок, натяжной потолок, кондиционер орнотулуптур. Полу ламинат, дуалдары шпаклевка, батыш тараптан 2 чоң пластик терезелер орнотулган. Айта кетчү нерсе, могу үйдөгү бардык мебелдер калат экен туугандар. Андан кийин. Окей, бул жакта эң акыркы бөлмө, биринчи этаждагы эң акыркы бөлмө, спальный бөлмө жайгашыптыр. Так, окей. Полдору ламинат, дуалдары шпаклевка, потолок, натяжной потолок. Түндүк тараптан бир пластик терезе орнотулган. Жана айткандай эле мебелдер калат туугандар. Бул мебелдер бар калат экен. Андан ары эле холго чыгып, бул жакты ачсак, чочтат кадамдын мышык. Душ, ванна, туалетке расчет алынган жер экен. Штукатурка болгон. Проводдор тартылыптыр. Бирок кафель мындан кийинки калган иштери калтыр туугандар. Түндүк тараптан форточка орнотулган, 2 бөлмөгө тең. Ушул даражага чейин бүтүрүлгөн. Өйдөнкү этаждар деле ушул даражага чейин бүтүрүлгөн туугандар. Өйдөнкү этажда жалаң эме экен. Спальный бөлмөлөргө расчет алганбыз дейт үйеси. Аны келгенде өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр болот. Азыркы учурда лестница жок болгонго байланыштуу мени көргөзө алганым жок. Эми бул үйдүн баасына айтайлы, бардык эле маалыматты бердим окшойт башка маалыматты. $65,000 деп атышат. Ал жакта квартиранттар бар, 5 квартиранты бар туугандар, байня. Бул жакта могу чоң үй бар болуп, жерин 7 соттук, $65,000 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот туугандар. $65,000 десе эле ошол баага сатабыз деген эмес. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүп болот. Чоң трассага жакын жерде 200 метр аралыкта квартирант алсаңыз деле маршрутка жакшы келет. Бул жака көп эле маршруткалар келет. Оңой эле квартирант тапсаңыз болсо керек деген ойдомун. Негизи эгер сиздер квартирант менен иштейм десеңиздер, квартирант алып иштейм десеңиздер, Машина базар Зария базарына жакын жерде. Шаарга деле жакын туугандар. 15 сомдук жол менен Кенен Бишкектин көптөгөн бурчтарына бул жерден маршрутка менен бара аласыздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Группалар менен бөлүшүп койсоңуздар, мага үйесине, анан кимдир бирөө ушундай үйлөрдөн издеп жүргөн болсо, ошолдон чоң жардам берген болосуздар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот.